Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кутмандуу таңар менен бүгүнкү кыргыз тили сабагын баштайбыз. Демек бүгүн биз 11 класстар үчүн кыргыз тилинен окшоштуктар деген тема жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүнкү сабагыбызда окшоштуктар тууралуу маалымат алабыз. Окшоштуктар менен иштөөнүн жолдорун өздөштүрөбүз. Ошондой эле ой жүгүртүүбүздү өстүрүп, жоопкерчилик менен иштөөгө багыт алабыз. Демек балдар, аналогия деген сөздү силер бир нече жолу уккансыңар. Аналогия бул окшоштуктарды табуу. Грек тилинен алынган сөз болуп, окшош бири-бирине шайкеш, дал келет деген маанини түшүндүрөт экен. Аналогия бул бири-бири менен салыштырылган заттар же түшүнүктөр балдар. Эки нерсе бири-бирине салыштырылат. Окшош бул же айырмалуу. Эмнеси менен окшош? Демек биз ушул нерсени таба алышыбыз керек экен. Ошондой эле бул сөздөрдүн ортосундагы бир же бир нече белгилер боюнча окшоштуктардын же айырмачылыктарын көрсөтөт экен. Эми балдар, окшоштуктар боюнча тапшырмаларга кантип даярдануу керек? Канткенде биз ушул окшоштуктарды таба алабыз. Биринчиден балдар, өзүңөр окшоштуктарды түзүүнү үйрөнүүгө аракеттенишиңер керек. Кантип түзүш керек? Демек, биринчиден досторуңар менен бир мындай ойноп көргүлө. Кайсы бир белгиси боюнча окшош сөздөрдүн жуун издегиле. Кандай сөздөр бири-бирине окшош, кандай түшүнүктөр бири-бирине окшош, мына ошону өзүбүз ойлоп көрүшүбүз керек. Мисал үчүн, үй, балкон, көйнөк, жең, үй, терезе, жүз, көз. Карап көргүлөчү. Кайсы сыпаттары менен бул окшоштуктар бири-бирине жакын келип атат? Үй, балкон деген жууна окшош, көйнөк, жең деген жууна окшош. Үй, балкон деген жууна, көйнөк, жең деген жуу окшош. Мына карагыла, үй, балкон, көйнөк, жең. Эмнеси менен окшошуп атат? Ойлоп көргүлө. Демек, үйдүн бир бөлүгү бул балкон. Ал эми көйнөктүн бир бөлүгү болсо, бул жең. Демек, силер дагы ушундай тартипте иштешиңер керек. Үйдүн бир бөлүгү терезе, жөнөкөй эле бөлүк эмес, бул көз сыяктуу, беттеги көз сыяктуу бир көзөнөкчө болгондугу үчүн бул эки окшоштук бири-бирине окшош деп табат экенбиз. Ошондой эле балдар, аналогияларды иштөөдө кыйналбашыбыз керек экен. Анткени биздин айлана чөйрөбүздөгү бардык заттар бири-бирине окшош жана бири-биринен айырмаланып турат. Силер ушул сыяктуу Венден диаграммасын иштеп көрсөңөр болот. Окшоштуктарды жана айырмачылыктарды табуу үчүн. Бул жерде, демек, сүрөттө силер итти көрүп турасыңар, ал эми бул жагында болсо карышкыр. Экөөнүн окшош жактарын алгач терип жазып чыккыла. Эмнелери менен окшош? Экөөсү тең тамактануу мүнөзү боюнча эт жейт, экөөсү тең 4 буттуу, экөөсүнүн тең азуулары аябай курч, экөөсү тең күчүктөгөндө окшош, 2ден баштап, 1ден баштап 6-7ге чейин күчүктөйт. Ал эми айырмачылыктарын карап көрөбүз. Ит үй жаныбары, карышкыр жапайы. Ит адамдын досу, карышкыр болсо дос эмес, душман десек да болот. Ушул сыяктуу дагы бир канча окшоштуктарын, айырмачылыктарын таап көргүлө. Ошондой эле бул сүрөткө карайбыз. Алма жана алмурот. Демек, ушул жердеги окшоштуктарын карасак, көлөмү боюнча окшош эмес экен, түсү боюнча да окшош эмес экен. Алма кызыл, алмурот сары. Ал эми экөөсүндө тең 1ден жалбырагы бар, бул жагынан окшош. Сабагы бар экен экөөнүн тең, бул дагы окшоштук. Жыты боюнча экөөсүн тең. Эки түрдүү жыт чыгарат, бирок экөө тең жагымдуу жыт. Окшоштугу деп даамдуулугун айтсак болот, экөөсү тең таттуу. Демек, ушундай тартипте балдар, окшоштуктарды табуу үчүн эки затты коюп алып, салыштырып, алардын окшош жана айырмачылыктарын тапсак болот экен. Анда аналогия иштеп көрөбүз. Бизде эталондук жұп үй бүлө балалуу деген сөз. Үй бүлө балалуу. Демек, ушул жұптун өзүнө маани берет экенбиз алгач. Үй бүлө
бул зат, ал эми балалуу заттын сыпаты. Кандай үй бүлө деген суроого жооп болуп атат. Үй бүлө ызычуу, үй бүлө ынтымактуу, үй бүлө машиналуу, үй бүлө карылуу. Демек, бардык варианттардагы жооптор анын сыпатын билдирип турат экен. Эми кайрадан келебиз. Балалуу. Демек, балалуу дегенде ошол үй бүлөдөгү адамдардын санына, адамдарга байланыштуу түшүнүк экен. Бул ызычуу дей турган болсо, анда бул адамдардын санына же тиешелүү эмес, ал үй бүлөдөгү абалга байланыштуу экен. Ынтымактуу, бул деле абалга байланыштуу болуп атат. Машина, бул абал эмес, ошол үй бүлөнүн эмне менен камсыздалганына тиешелүү болуп атат. Үй бүлө карылуу, демек бул жерде ошол адамга түшүнүк, адамга байланыштуу болуп атат. Демек, туура варианты 4-чү Г варианты болот экен. Кийинки аналогия тырышчаак, жалкоо. Тырышчаак деген сөз балдар аябай аракет кылган адамда, эмне иш болбосун ошонун өтөөсүнөн чыккан адамды тырышчаак деп коет. Тырышчаак, жалкоо. Демек, бул эки түшүнүк, эталондук жуптагы түшүнүк бири-бирине карама каршы келип атат. Бири аябай аракетчил, экинчиси болсо жалкоо. Карама каршы, антонимдик байланыш экен. Биз варианттардан антонимдик байланышты издейбиз. Уйкучу, уйку. Уйкучу, уйку. Демек, бул жерде эч кандай антонимдик байланыш жок. Мугалим, окуучу. Мугалим менен окуучу бул антонимдик байланыш эмесе, булар бири-бирине үйрөтүүчү адамдар. Ак, каралжын. Түстөрдү билдирет. Бул аппак, ал бул болсо каралжын. Бул бир аз карараак деген мааниде. Толук антонимдик байланышта болбосо дагы кандайдыр бир мааниде антонимдик катыш бар. Сабаттуу, түркөй. Сабаттуу, түркөй. Демек, сабаттуу дегени бул грамотный дегени, а түркөй дегени бул эч нерсени түшүнбөгөн адам дегени. Демек, бул жерде сабаттуу, түркөй антонимдик катышта келди. Биздин эталондук жупка толук дал келет экен. Сабаттуу, түркөй. Г варианты туура болду. Кийинкиси поезд, вагон. Поезд, вагон. Карап көрсөк, эталондук жупту поезддин бир бөлүгү вагон. Же болбосо поезд вагондордон куралат. Мына ушундай тартипте варианттарды карайбыз. Там дуалдардан түзүлөт, боз үй ууктардан түзүлөт, буфет текчелерден турат, калем сыялардан турат. Эң алыскы варианттарды чыгарып салабыз. Калем сыялардан турат эмес, калемдин ичинде сыя бар. Боз үй ууктардан эле турбайт, боз үй дагы кереге, түндүк сыяктуу буюмдардан турат. Ошондой эле там дуалдардан турат. Бул деле туурараак десек болот, там дуалдардан турат. Бирок бул жерде эми карайбыз. Поезд вагондордон турат. Алар белгилүү бир ирет менен жайланышкан, баарынын өз орду бар. Демек, бул жерде В вариантында буфет, текче деген вариант жакын келип атат. Анткени поезддеги вагондор дагы өз ирети менен ырааттуулукта жайгашкан, а буфеттеги текчелер дагы өз ырааттуулугунда жайгашкан. Демек, балдар, ушундай тартипте аналогияларды иштейсиңер. Үйгө тапшырма. Мен силерге Google формадан тест даярдаганмын аналогия боюнча. Анын ссылкасын жөнөтөмүн. Ссылка боюнча берилген тест суроолоруна жоопторду берип, бүгүн кечке чейин жөнөткүлө. Силерден сураныч, балдар, жоопкерчилик менен берилген тапшырмаларды аткаргыла. Сагыз соңуна чыкты, саламатта тургула.